Бардыңыздарга салам. Мен бүгүнкү видеомдо стоматит оорусунун пайда болуу себептерин жана стоматитти үй шартында кантип дарылоо керектигин айтып берем. Стоматит бул кыргызчасы оозул, ооз оюлуп кетүү, кичинекей балдарда, чоңдордо дагы кездешет. Бул оорунун себеби көп. Ички ашказан, ичеги ооруларында, өнөкөт ооруларында, зат алмашуунун бузулуусунда, тамак ашта, витаминдердин жетишсиздигинде, канда темирдин жетишсиздигинде, кан азаюуда дагы пайда болот. Ысык нерсе, өтө ысык ичкенде, муздак ичкенде, тамеки тартууда, алкоголь ичимдиктерин ичүүдө дагы пайда болот. Үй шартында кантип дарылайбыз? Эгер оозго, тилге көптөгөн ошондой оюлуулар, стоматиттер пайда болсо, муну медицинада автозный стоматит дейт. Анда биринчиден перекс водород менен 100 грамм сууга, 50 грамм сууга 1 чай кашык перекс водород, 3% перекс водородун кошуп, андан кийин стерильный вата менен оозду каната арчуу керек. Андан кийин марганцовканы жылуу сууга эретип, мала кызыл кылып чайкоо керек. Оозду стерильный вата менен кургатып алып, пинцетке ватаны кыйпчып, оозду кургатып алгандан кийин облепиха майын, ал сөзсүз Кыргызстандан чыккан майды колдонуш керек, чычырганак майын оозго, жараттарга коебуз. Андан кийин 30-35 минутадан кийин тамак ичүү керек. Анан дагы бир ыкмасы, азыр аптекаларда сатылат мындай Афламент деген эликсир. Ушул дагы стоматитке эң жакшы жардамы тиет экен. Бул эликсирди ар бир тамак ичкенден кийин 1 чоң кашык сууга, кайнатылган жылымык сууга 5-8 тамчыга чейин аралаштырып, сууга оозду чайкоо керек. Анан кийин паста, сөзсүз Colgate Propolis деген паста, бактерияларга каршы. Ушул паста дагы жакшы жаратты, жакшы бүтүрөт. Афламент бактерияга каршы, гингивит, пародонтоз ооруларына, ооздун сезгенүү ооруларында эң жакшы эффектин берет. Андан кийин үй шартында дагы бир ыкма, тукум жумуртканын белогун сууга аралаштырып, сууга аралаштырбай дагы койсо болот. Жумуртканын желтогун бөлөк, белогун кантип чыгарып алабыз? Жумуртканы ийне менен тешип, жубалдыз менен белогун агызып алабыз. Ага желток, сарысы аралашпаш керек. Андан кийин бир аз жылуу суу, белогуна 1 чай кашык жылуу суу кошуп, оозго алып, оозго урттап кармап туруу керек 7-10 минута. Андан кийин 30 минутадан кийин, жарым сааттан кийин тамак ичүү керек. Бул дагы жакшы метод. Саламатта болуңуздар. Видео жакса жазылып кетиңиздер.